Assalamu alaikum достор. Гули Универсал каналына кош келдиңиздер. Подписация болуп, лайк басып, комментарий калтырыңыздар. Бүгүн сиздер менен үй шартында өтө даамдуу эки түрдө жасалуучу кирешкини көрсөтүп берем. Анда эмесе, бисмилля деп баштайбыз. Каалаган нан менен жасасаңыздар болот. Бөлкө нан же болбосо батончик, каалаган үйдө жасалган нан менен эле жасасак өтө даамдуу чыгат. Эми наныбызды ортосунан бөлүп алабыз дагы. Ушундай майда бөлүктөргө бөлүп, саламка алып туурап алабыз. Баарын туурап алгандан кийин листибизге салып, 160 градуста ысып жаткан мешибизге салабыз дагы, 5 мүнөт коюп турабыз. Мына 5 мүнөт коюп алдык. Эми 4 столовый ложкадан суюк майыбыздан жана 4 зубчикте чесногубузду өткөргүчтөн өткөрүп алабыз. Жана 1 чайный ложка тузду кошуп, бир аз мурш кошуп, аралаштырып алабыз. Мен тузду кошууну унутуп кетиптирмин. Листке салгандан кийин кошуп алдым. Эми салафаныбызга наныбызды салып алабыз. Андан кийин аралашмабызды үстүнө коюп, жакшылап бир тегиз аралаштырып алабыз. Эми листибизге салабыз дагы. Үстү кызарганча духовкабызга салабыз. Эми экинчи түрүн жасайбыз. Экинчи түрүн 4 бурчтуу кылып турап алабыз. Мен майдараак кылып турайм, анткени мага майдараак кылып турган турат. Листибизге салып 5 мүнөт дагы куургатып алабыз. Эми чакан идишибизге 4 столовый ложкада суюк майыбызды куябыз. 1 чайный ложкада туз, хмели сунели деген ушундай приправаны кошуп жасайбыз. 1 чайный ложка кошобуз. Каалаган приправаңыздар менен кошуп жасасаңыздар болот, өтө даамдуу чыгат. Эми кызыл калемперибизден дагы 1 чайный ложканы өтө толтурбай кошуп алабыз. Эгер ачуу жакшы көрсөңүздөр, анда көбүрөөк кошсоңуздар болот. Жакшылап бир тегиз аралаштырып алгандан кийин кургап чыккан наныбызды салып, капкагын жабып дагы жакшылап аралаштырып алабыз. Эми листибизге салып, 160 градуста ысып жаткан духовкабызга салабыз дагы. Үстү кызарганча салабыз. Мына биздин даамдуу кирешкилерибиз даяр болду. Өтө сонун даярдалып чыкты. Жана барчасызга жасап көрүңүздөр. Эгер жакса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Кийинки видеолорго чейин